Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Мен азыр сиздерге Мукай Элебаевдин Узак жол романынан жасалма интеллекттин жардамы менен кичинекей видео ролик даярдадым эле. Ошол ролик менен бирге китептин 2-бөлүмүндөгү жетимчиликти башынан өткөргөн 11 жаштагы бала жөнүндө кичинекей түшүндүрмө берип кетейин. Жетимдиктин оор жүгү. Башкы каарман ата энесиз калып, таятта ата энесинин колуна келет. Ал жерде жаш болсо да күнү түнү менен мал кайтарып, оор жумуштарга жумшалат. Анын жетимдиги жана коргоосуздугу ар бир кадамында сезилип турат. Таш боор мамиле жана кодулоо. Текстеги эң эмоционалдык учур байлардын жана аттуу баштуу адамдардын жетим балага болгон мамилеси. Тең туштарынын кордугу. Козу кайтарып жүргөндө байдын балдары аны шылдыңдап, кул, арамкул деп кемсинтип, атүгүл сабап да кетишет. Тайенесинин суук мамилеси. Өз канынан жаралган небереси болсо да, тайенеси балага мээрим төкпөйт. Ал баланын кийими айрылса, же бир жери ооруса сооротпостон, тескерисинче ырысы жок, томаяк деп тилдеп, дайыма жемелеп турат. Сарыбайдын садагасы. Чыгарманын маанилүү эпизодунда Сарыбайдын байбичеси балаганы чакырып, ага садага катары 7 тыйын берет. Башында бала муну жакшылык катары көрсө, кийин бул тыйындар ооруп жаткан байдын өлүмүнөн сактануу үчүн жасалган ырым-жырым экенин түшүнөт. Байлар жетим баланы адам катары эмес, болгону өз кырсыгын оодара турган курал катары колдонушканы айдан ачык көрүнөт. Сараңдык жана ачкөздүк. Автор өзүнүн бай тайкелеринин, мисалы Сааданбай, өтө сараң катары сүрөттөйт. Алардын миңдеген малы болсо да, жетим жээнине бир сыйра бүтүн кийим алып беришпейт. Жада калса өлгөн мал үчүн малчыларын сабап, өздөрү болсо эски уску менен жүргөн жакыр рухий дүйнөсү көрсөтүлөт. Кыскача жыйынтык бул үзүндө адамдын адамга болгон кайдыгерлигинин жана таш боордугунун тарыхы. Текстин эң башкы мааниси байлык адамды бактылуу же мээримдүү кылбайт. Ал эми жетимдик бул жалгыз гана ата энесиз калуу эмес, бул бүтүндөй коомдун суук мамилесине туш келүү экени баяндалган. Угармандар, ушул жерден сиздерге суроо берип кетким келет. Бул ошол өткөндөн кийинки 20 жыл аралыгында жазылган чыгарма. Ал эми азыркы учурдагы балдар үйлөрүнүн көбөйгөнү, жетим балдарга болгон коомчулуктун мамилеси садага берүү менен эле чектелип калгандайбы? Мына жакындагы эле болгон жана Калпакчан жер төлөдө жашап аткан баланын окуясы да ойлондурбай койбойт. Алардын келечеги кандай болот? Ушул жөнүндө ой бөлүшө кетсеңиз.